чай ичебиз. Элдик медиа порталынын элдик жардам берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында 30 жаштагы жалгыз бой эне Гүлзан айымдын тагдыры баяндалмакчы. Ал тубаса көзүн ачар көрүп бала кезинен кыйынчылыктарды тартып келсе, эми балдарын өтүп зарланып жаткан убагы. 2 кыз, 1 уулу бар. Кыздарынын көрүүсү начарлап кеткен. Учурда улуу кызы жана баласы мектепке окушса, кичүү кызы акылай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бакчасына барат. Көрүп аткандар айтышы мүмкүн да. Бул көрүп экен го, кыймылдап эметип атат дейт болушу мүмкүн. Бирок андай эмес. Биринчи топтогу майып Гүлзан айым эгерде башкалардай мүмкүнчүлүгү болгондо үйдө олтуруп калбай балдарымды багууга өзүм иш издемекмин дейт. Жумуш издеп барса дагы көпчүлүгү эшикти сыртынан жаап коюшкан. Андыктан тагдырга багынгандан башка арга жок экендигин айтат. Мындан сырткары учурда жашап жаткан үйү убактылуу кайрымдуу адамдар тарабынан берилгендиктен, эртең келип үйдү бошоткула десе, кайда барып баш паник табары белгисиз. Негизи үйүм жок, бара турган балдарым менен. Ошо буга чейин мен сезим кризис борбору да ошого окшогон көп борборлордо жашап жүрдүм да. Алардын деген эми убактысы болот экен да. 1 ай болот экен, 20 күн, 6 ай дегендечи. Анан көбүнчө центр Милосердияда көп турдум. Ленинский районунда ошолор мага аябай көп жардам берди, каалагандай тура бер деди. Ошол жакта көп турдум. Анан бул үй боюнча айтсам, бул үйдө ошо бирөөлөрдүн үйү да, бир кайрымдуу адамдардын үйү. Ошолордун үйүндө убактылуу турам. Эми алар эртең келип чык десе, билбейм кайда барам, бара турган жерим жок да. Ошо 3 балам менен кайда барам деп азыр ошону да ойлоп отурган. Гүлзана Койгелдиеванын айтымында жолдошу балдарынын көздөрүнүн көрүү жөндөмдүүлүгү начарлаганынан таштап кеткен. Учурда кат кабарсыз, жашоо тиричилигин, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн мамлекет тарабынан берилген каражат менен күн өткөрүп келет. Өзү жана 2 кызына бөлүнгөн акчанын суммасы айына 12 000 сомду түзөт. Бирок бул каражат 3 баланы багууда оңойго турбастыгын билдирет. Биз майыптык боюнча эми акча менен эле жашайбыз. Ал деген 4 миңден, үчөөбүзгө 4 миңден болгондо деле 12 000 жетпейт. Балдарым 2 балам окуйт да. Анан кийим кечегесине, анан тамак аш, бул жакта эме услугалар көп экен. Анан балдарымдын окуусуна аябай акча сурайт, баары эле билет да. Школдо бүт эле акча деп бошого эле кетет, только балдардын окуусуна эле. Ошо мен кээде продуктага да акча жетпей калат да, продукты үйдө эчтеке жок болуп калат. Азыр данный моментта жок да. Булардын бардыгына кайыл болгон Гүлзан айым эң биринчи кезекте кичүү кызынын башкалардай көзүнүн көрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин уккандан бери бир чети төбөсү көккө жетип сүйүнсө, бир чети ийген. Анткени акчанын жоктугунан кызынын таптакыр көрүү жөндөмдүүлүгүнөн айрылып калабы деген коркунуч жүрөгүн өйүп келет. Түркияда декабрь айында болуучу операцияга сарпталуучу каражатка азыркы тапта муктаж болгондуктан кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурап кайрылат. Мүмкүнчүлүгү бар адамдар кичинекей акылайдын бул аламды таптакыр көрбөй калуусунан арашалап калат деген ишеничтебиз. Кайрымдуу жарандардан жардам сурайм. Ошо кызымдын көзүнө, көрүүсүнө эме болуп, себепкер болуп кетиңиздерди. Ошо эл катары көрүп, басып өз алдынча жүрүшүн эметем да, каалайм да. Ошон үчүн кайрымдуу элдерден суранам ушу жардам бериңиздерди. Элдик медиа баарына сөз беребиз.